2003 жылы Кендин Кыргызстандын карамагына өтүш убагына 3-4 жыл калганда Кумтөр боюнча келишим кайра түзүлөт. Реструктуризация жөнүндө деген келишимге парламенттин мыйзам чыгаруу жыйынын тыюу салганына карабастан Акаев түздөн түз буйрук берип, ошол кездеги премьер-министр Танаев кол коет. Жыйынтыгында Кыргызстанга жаңы түзүлгөн Центранын бөлгөнү 33 гана пайыз үлүш тийип калат. Камека Corporation 67%-га ээ болуп калат. Ошентип Кыргызстан Кумтөрдү башкаруу укугун де факто эмес, де юре дагы ажырайт. Андан көп өтпөй, биздин тарап акциялардын 17%-ын сатып, өзүнүн үлүшүн 15% 66 сотукка гана түшүрүп калган. Кызык жери, сатылган акциялардын баасы жарым жылдан кийин 4 эсеге өскөн. Демек, кимдир бирөө инсайдердик маалымат алган, ал бир-эки эле киши Кыргызстанда болушу мүмкүн. Аны укук органдары менен далилдесе болот го деп ойлойбуз. Аны пайдаланып, мамлекетке таандык акцияларды арзан сатып алып, кайра кымбатка саткан. 2003 жылы чечимдин чоо жайын, логикасын, түпкү мотивтерин түшүнүш үчүн Кумтөр боюнча козголгон кылмыш иштеринин материалдарын окуш керек. Биздин Госкомиссиянын материалдарында аягында биз ошо материалдардын баарын тиркедик. Урматтуу коллегалар, окуп чыгыңыздар. Ошол жерде фактылардын баары турат. Ал иштерди тергөө убагында 2004 жылдын 24 июнда Камека корпорациясы жана Центра Кыргыз алтын акционердик коомунун эсебине 11 миллион доллар которгону далилденип турат. 4 күндөн кийин Кыргыз алтындын ошол кездеги жетекчиси ал акчаны Латвиянын борбору Ригадагы жайгашкан Айдар Акаев контролдук кылган Экерт компаниясынын эсебине мыйзамсыз которгону аныкталган. Ошол эле жылдын 28 июнда Центра 3 миллион 833 миң 927 акциясын кошумча чыгарып, аны Австралиялык Central Asia Gold Limited компаниясынын менчигине өткөзүп берет. Ал компания Торонтодо фондолук биржасы аркылуу бул акцияларды 44,2 миллион АКШ долларына сатат. Ошондо биригип 55,2 миллион доллар накталай бирөөнүн чөнтөгүнө кетет. 2003-2004 жылдары Central Asia Gold Кыргызстанда пайда болот. Ак жылга, Турук, Алтын жылга Талдыбулак Левобережный кендерине ээлик кыла баштайт. Бул компания Айдар Акаев менен аффилированный болгон деп тергөөнүн материалында дайындалып турат.